Assalamu alaikum, mekendештер, жердештер, подписчиктер, YouTube көрүүчүлөр, денсаулыктар, иштер жакшыбы? Мен бул видео менен комментариядагыларга эмес, WhatsApp'тагыларга жооп берип коеюн дедим. Анткени WhatsApp'тан сураганын баардыгы эле буга чейинки тартылган видеодо мен нелерди айтсам, ошонун баарын сурап жатышат. Мейли, видеону көрүшпөй калган окшойт, же жакшы түшүнбөй калган окшойт. Ошого биз подписчиктер үчүн жакшылап түшүндүрүп коюшка милдеттибиз. Себеби алар биздин подписчиктер. Бардыгы эле сурайт, күнүнө канча иштесеңер болот, иштейсиң депчи. Мен ар бир видеомдун этегинде күнүнкү иштегенин отчетун көрсөттүм. Бирок ал максималдуу түрдө иштегендерди көрсөттүм да. Орто эсеп менен 4,5, 4, 3,5, 5,5, 4, 5 ошондой тапсаң болот. Дагы болбой калды дегенде 3000 табасың. 3000 себеби өздөрү төлөп берет, минималка. Күнүнө ошондой иштесеңер болот. Эми иштегениңе жараша, эми ал ар бир адамдын өзүнө жараша. Сачкабайт этип качып жүрө берсең иштей албайсың. Жакшы иштесең жакшы табасың. Ошондой эле жакшы иштесе болот. Саатына төлөйбү же заказына төлөйбү деп сурап атышат. Саатына төлөбөйт. Заказ болбой калса саатына 250ден 12 саатка 3000 рубль төлөп берет. Заказ болбой калса, болбосо заказына эле төлөйт. Кантип улансак болот дегендер дагы көп сурап атышат. Буга улана албайбыз, достор, туугандар. Бирөө кыргыздардан бирөө же орустардан бирөө мен улап берем десе, ага ишенбегиле, алар улай албайт. Буга только через офис гана киресиздер. Как положено офиске барып, документтер тапшырып, кадимки жумушка киргендей кирип келесиздер. Алар улап берем дегендер, алар таксометр мен деле улап берем. Таксометр менде дагы бар, если уланам десеңиздер. Ошону таксометрге улап берем деген угуп калышкан окшойт. Мен улап бербейсиң, өзүң иштеген ишке дейсиз. Мен өзүм да таксометрде иштебейм, өзүм паркым бар, бирок мен өзүм анда иштебейм. Мен Яндекседе көчөдөгү сумка сынган, жилет кийген, маска тагынган Яндекседалар жүрөт го. Менде дагы бар ошол сумка, ошол жилет менде да бар. Просто мен аларды кийбейтем, алар да сынбайт. Ошонун эле автокурьери бизде. Ошол Яндекседанын офисине барасыздар дагы, автокурьер десеңиздер, өздөрү магнитке коет. Бирок азыр алып атабы, албай атабы мен билбейм точно. Если вакансия жок болгон болсо албайт. Bundan 10 gün murda men bir tanышым барып кире албай келди. Вакансия жок экен деди. Анан дагы өзүм дагы угуп калдым, алып экен, бирок бир точкага койбой калыптыр азыр. Кыдырып жүрө берет экенсиң, бир магниттен ал экинчи жерге таштасаң, ошого жакын жерде магниттен заказ берсе ага барат экенсиң. Дагы бир жерге таштасаң, ага жерде жакын жерде магнит болсо андан заказ берип ошентип Москваны кыдырып кетет экенсиң деп айтышты, бирок бул канчалык деңгээлде чындык экен мен билбейм точно. Мен ошентип уктум бирок. Документтер биринчи очередь перевод паспорт, ННН, СНИЛС, регистрация, ДМС болсо болду. Ушу менен алат. 5 нерсе: паспорт, регистрация, СНИЛС, ННН, ДМС, перевод паспорт. Ушул документтер болсо болду. Праваңыз болуш керек, машинаңыз болуш керек. Машинанын айырмасы жок. Кааласаңыз КамАЗ менен иштеңиз, кааласаңыз Матиз менен иштеңиз, карасаңыз Мерседес менен иштесеңиз ал боло берет. Лишь би 4 баллон болсо, 4 баллон айланып турса болду аларга. Мына достор, ушундай. WhatsApp'тан номерим сураганда бирөө берип койдум эле, комментариядан бардыгы алып эле сурайт, звонить этет сразу эле. Канчадан төлөйт, бир райондо иштейсиңби же Москва боюнча кыдырып жүрө бересиңби дейт. Мен буга чейинки видеолордо айттым эле, бир эле райондо иштейбиз деп. Бирок 30 километр, 35 километр, 20 километрге чейин акыркы күндөрү бере баштады. 2-3 күндө бир жолу ошондой заказ болот. Мен дагы азыр дагы бир заказ таштап келдим ана Автозаводскийге. Мен бардыгына түшүнүктүү түшүндүрүп бердим го деп ойлоп калдым, ойлойм. Дагы түшүндүрө албай же бир жерин айтпай койсом, комментария жазыңыздар, аларга да жооп беришке аракет кылабыз. Биз сиздер үчүн бардык маалыматтарды берип турганга даярбыз. Сиздер биздин подписчиктерсиздер.
Сиздер биздин видеого лайк баскан үчүн биздин каналдар секинден жылып баратат. Ошон үчүн биз аракет кылабыз, колдон келишинче маалыматтар жеткизип турабыз. Азыр бир заказ түшүп калды да. Мындай күнгө чагылыш көрүнүп атты. Жаккалайм. Bir эле нерсе экен да, көрүн. Бир эле количество бир экен. 25 килограмм 150 рубль дейт да. Бул дагы Ленинский Свобода, бул Ленинский Свобода автобус заводскийде да. Ошол жака берди. Асылбай кат буну дагы. 21 километр 35 минут экен. Азыр кирип алып чыгайынчы, кандай заказ экен көрөлү. Мына алып чыктым 5 литрдик баклажкада питойлардан 5 экен. 5'e 150 рубль болуптур да. Буну эми автозаводскага жеткизиш керек. Азыр баягы узак заказды алып келип таштадым автозаводскигечи. Автозаводскийде мындай торговый центр бар. Торговый центрби же эмне? Ушул жерде офистегилер заказ кылыптыр да. Офиске алып келдим. Азыр обратно кетишим керек. Обратно 21 километр 40 минута дейт. Если 19 километр менен жүрсөм, почти 50 минут экен. 18 километрге салайын да, 18 менен кетейин. Өзү доставка 150 сомдук доставка болчу. Нарак-берак 1000 рубльга чамалган акча менен алып келдим да.